Салам, бүгүн сиздер менен ушундай жаппасай камыр тамагын жасайбыз. Анда эмесе эң алгач кошулуучу каражаттардын баардыгын туурап даярдап алгам. Эң алгач этти ысыган майга ушундай кылып кууруп алабыз дагы. Баардык кошулуучу жемиштерди 4 чарчы квадрат түрүндө туурап алынган. Андан кийин сайвис менен картошканы эттин үстүнө салып демдейбиз. Андан соң болгар переци жана пияздарды дагы кошуп жакшылап баардыгын аралаштырып кууруп алабыз. Кууруп алган соң буга кошулуучу өзүңүздөрдүн татымыңыздарга жараша туз, кызыл калемпир, приправалардын баардыгын кошулмаларын кошуп алган соң ушундай томат пастасынан кошуп суудан көлөмүнө жараша куюп алабыз дагы. Андан соң бул тамактын үстүнө салынуучу камырдын даярдап алдын ала жайып койгом мен камырдын бетине ушундай өсүмдүк майын куюп толук баардык бөлүктөрүнө жеткизип алабыз дагы. Бул камырды 4 чарчы кылып, муну дагы квадрат түрүндө кесип дайындап алуубуз зарыл. Өсүмдүк майын мен ашыгыраак куюп койгон экенмин, бир аз ошого ушундай болуп ашып кетип атат. Бирок майынын көп болгону негизи жакшы. Камырды дагы ушинтип 4 чарчы кылып туурап алган соң баягы соустун үстүнө камырды үстүнө салып камыр менен демдейбиз да. Бул камыр жармашпайт, өзүңүздөр көргөндөй майланган. Ошондуктан ушундай демделген калыпта абдан жакшы бышат. Камырдын баардык бөлүкчөлөрүн канча дайындасак дагы ушинтип үстүнө жаап демдеп алабыз. Андан соң биздин тамагыбызды отту чоңойтуп коебуз дагы. 20 мүнөттүн ичинде тамагыбыз ушинтип даяр болуп калат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Дагы үй шартында эң оңой жасалуучу тамактардын рецепттерин көрүү үчүн каналга катталганды унутпаңыз. Бул жаппасай тамагы болду. Тамагыңыздар таттуу болсун.